Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, түз эфирде Саресеп, студияда мен Мурат Жылыкеев. Ал эми бүгүнкү биздин темабыз орозонун касиеттери деп аталып, ал жөнүндө кененирээк маалымат алуу үчүн атайбыз. Студиябызга биз кадырлуу конокту чакырганбыз. Уруксат берсеңиздер, сиздерди тааныштырып өтөйүн. Абдулазиз Кары Закиров, Кыргызстан мусулмандарынын Азирети Муфтийи. Азирети Муфтий, студиябызга кош келиптир. Саламатсызбы? Кош болдук, рахмат, саламатчылык. Эскертип кетейин, урматтуу телекөрүүчүлөр, биз түз эфирде иштеп жатабыз. Эгерде айтылып жаткан ушу ыйык Рамазан айы боюнча суроолоруңуздар, ойлоруңуздар болсо, анда 670191 сандарын терип түз байланышка чыксаңыздар болот. Андан тышкары бизде WhatsApp номерибиз иштеп атат 0501 670191 сандарына өз билдирүүңүздөрдү калтырсаңыздар, аларды урматтуу биздин Азирети Муфтийге окуп берип жооп алууга мен аракет кылмакчымын. Урматтуу Азирети Муфтий, эң биринчи эле суроо албетте. Ыйык Рамазан айы да мынакей эртең бүрсү күнү келип калды. Ошол боюнча так маалымат берип кетсеңиз, качан Кыргызстандын момун мусулмандары орозону тутуп башташат жана ал кантип аныкталды? Рахмат. Мээримдүү жана ырайымдуу болгон жараткандын ысымы менен Алла Таала мактоолор, сүйүктүү пайгамбарыбызга салат саламдар болсун. Урматтуу диндеш мусулман бир туугандар, урматтуу телекөрүүчүлөр, чыдамсыздык менен көп айлардан бери, көп күндөн бери кубаныч менен күтүп жаткан, берекелүү болгон, 12 айдын султаны болгон ыйык Рамазан айы бособузга келип калды. Тагыраак айтканда, Кудайым буйруса, Кыргыз Республикасы боюнча эртең 19 февраль орозо айынын биринчи күнү болуп эсептелинет. Бүгүн республика боюнча бардык мечиттерде таравих намазы окулат. Куптан намазынан кийин бардыгыңыздарды ушул кирип келе жаткан ыйык орозо Рамазан айы менен куттуктайбыз, урматтуу мусулман бир туугандар. Албетте бул ыйык орозо айы Кудай Таала тарабынан ыйык деп эсептелинип, жана Кудай Таала тарабынан ушул ыйык орозо айы келгенде жүрөгүнө ыйман уялаган мусулмандар ыйык орозону тутууну динибиз бизге милдеттендирилген. Андыктан бардыгыңыздарды берекелүү болгон ыйык Рамазан айы менен куттуктап кетебиз. Албетте бул ыйык Рамазан айынын күндөрүн белгилөө, тактоо Кыргызстан мусулмандар дини башкармасына жүктөлгөн. Кыргызстан мусулмандар дин башкармасы дин алымдарыбыз менен биргеликте, алымдар кеңеши менен биргеликте ушул Рамазан айынын күндөрүн тактап келебиз. Ороз айттарын жана Курбан айттарын дагы тактап белгилеп мусулман бир туугандарга жарыя кылып келебиз. Мына ушундай алымдар кеңешинин жана фатва бөлүмүнүн дин кызматкерлери менен биргеликте өзгөчө түрк мамлекеттер муфтийлигине караштуу түрк мамлекеттеринин дини башкарманын жетекчилери менен Борбор Азиядагы, атап айтсак Казакстан, Өзбекстан, Кыргызстан, Түркменистан, Азербайжан, Туркия мамлекети да кошулат. Мына ушул мамлекеттердин дин алымдары биригип, илимий жол менен дагы бул айды көрүү, орозо тутуу маселесин биргелешип атайын жыйындар өттү. Ошол жыйындардын негизинде 19 февраль орозо айынын биринчи күнү деп белгиленип, биз күн мурунтадан мурун момун мусулмандарга жарыя кылганбыз. Кудайым буйруса эртең баштайбыз. Орозонун тутуунун эрежелери боюнча маалымат берип кетсеңиз. Кантип туура тутушубуз керек, орозону кармашыбыз керек? Биринчи ушул орозону кимдер тутат, кимдерге парыз деген маселени талкуулап туруп, анан кийин буйруса милдеттерине өтсөк. Албетте динибизде Кудай Таалам ыйык берекелүү ыйык аятында я айюхаллазина аману кутиба алейкумус сиям кама кутиба алаллазина мин кабликум лааллакум таттакун деген ыйык аяты. Бул орозо туурасында Кудай Таалам мусулмандарга парыз кылган аят. Бул аятта көңүл буруучу нерсе эй ыймандуулар деп Кудайым кайрылып атат. Эй ыймандуулар, Кудайга ыйман келтиргендер. Демек бул жерден биринчи орунда мусулман болуу шарт. Орозодо орозо туткан адамдын биринчи шарты бул мусулман болуш керек. Мусулман болгондон кийин динибизде 5 түркүк бар. Биринчиси Кудайга ыйман келтирүү, экинчиси намаз окуу, үчүнчүсү орозо тутуу, зекет берүү жана ажылыкка баруу. Мына ушул 5 түркүктүн үчүнчүсү ыйык Рамазан айы келгенде мусулмандар орозо тутуу милдеттендирилет. Ал эми экинчиси акыл эси жайында болуу, акылы толук болуу. Тагыраак айтканда балагатка жетүү. Балагатка
эркектер 9 жаштан 12 жашка чейин, ал эми кыз келиндер болсо алар дагы 9 жаштан 12 жашка чейин ушул аралыкта балагат жаштарына келишет. Ушул балагат жашына келгенден кийин ар бир эркек аял мусулманга орозо тутуу бул парыз болуп эсептелинет. Андан кийин ден соолугу мүмкүнчүлүгү болуш керек, ден соолугу чың болуш керек. Ден соолугу чың болуп, мүмкүнчүлүк болгон болсо, андан кийин ошол орозо тутуп жаткан адам сөзсүз түрдө ниет кылыш керек. Таңзаардан ниет кылып, ушул күн чыккандан, таңзаардан күн батканга чейин Аллахым сенин буйругуңа моюн сунуп, орозо туттум деп ниет кылып башташ керек. Негизги орозонун шарттары мына ушулар. Демек, орозону Кудай буйрса, эртең 19 февралда жалпы Кыргызстан момун мусулмандары менен Рамазан айын борбор Азиянында элдери чогуу тосуп баштайт экен да. Албетте. Так аныкталган маалымат десек болот. Ооба, так аныкталган маалымат. Кече күнү ошол интернет булактарында башка мамлекеттер айды көрүптүр. Орозо 18 февралдан башталат деп ушундай булактарда маалыматтар таркады. Ооба, албетте ар бир мамлекет өз алтынча диний башкармалары бар, дин алымдары бар. Алар ошол жарыялашты. Бирок көп мамлекеттер 19 февралга чечим чыгарышкан. Анын катарында Борбор Азиядагы коңшулаш мамлекеттердин муфтилери менен дагы биз түндө тыгыз бири-бирибиз менен байланыштык. Куттукташканча ушул датага баардыгыбыз биргеликте чечим чыгардык. Кудай буйрса, эртең орозонун 1-күнү. Дагы бир маанилүү суроо, негизи эле орозону бул момун мусулмандар менен бир калыкта эле бөлөк конфессиянын улуттары да айтып келет, орозону тутуу, кармоо бул ден соолукка дагы өтө чоң пайдасы бар деп. Ошо боюнча да айта кетпейсизби? Албетте, бул динибиз, ислам дини, бул касиеттүү дин. Кудай Таала тарабынан атайын адамзатка жөнөтүлгөн диндердин арасында эң акыркы дин ушул ислам дини, эң акыркы пайгамбар, эң акыркы Куран китептерден. Ошо кыяматка чейин Куран өзүнүн касиетин өзгөртпөйт, өкүмдөрүн өзгөртпөйт. Алла Тааланын берекелүү уйку аятында «Инна нахну наззална дикра ва инна лаху лахафизун». Бул аятта Алла Таалам биз бул динди жөнөттүк, Куранды жана кыяматка чейин аны сактоочусу бизбиз дейт. Демек, ыйык динибизде бардык адамзатка пайдалуу болгон буйруктар бар. Албетте, бул динибиздеги орозо тутуу ибадат башка диндерде дагы болгон. Ошол эле христиан дининде, православ диндеринде дагы өздөрүнүн, мисалы, Инжил, Таурат китептерде бул орозо тутуу милдеттендирилген. Мен жогоруда айткан ыйык аятта силерден мурунку доордогу үммөткө орозо тутуу парыз кылынган сымал, силерге дагы саналуу күндөрдө орозо тутуу парыз кылынды дейт. Биз ушул жерден билебиз, демек бизден мурунку доордогу өткөн доордогу үммөткө бул орозо тутуу парыз кылынган. Бүгүнкү күндө ошол башка дин өкүлдөрү биздин орозо айын жана касиеттүү орозону тутуу ден соолукка чың, ден соолукту чыңайт, ден соолукка пайда деген өзүнүн кеңештерин айтат. Ал эми сүйүктүү пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Суму тасиху", орозо туткула, ден соолугуңарды чыңагыла дейт. Демек, бул ден соолукту орозо тутуу менен да чыңасак болот. Рахмат. Бизде урматтуу Азирет муфтий телегөрүүчүлөрдөн суроолор бар экен. Мүмкүн болсо угуп коюп андан кийин маек булантсак. Саламатсызбы, урматтуу телегөрүүчү, угуп атабыз сизди. Мен суроо берейин деген, мен 3 айлык боюнда барда мен орозо карасам болобу, эгер канаалдын зыян келбейдиген күнөө. Рахмат. Кош бойлуу энелерибиз, апаларыбыз, эгерде бул доктурдун чечими менен болот, эгерде доктурларга кайрылып, ошол 3 айлык боюмда бар, анын баягы кан басымы же болбосо иммунитети, ден соолугуна зыян келбеген болсо, анда орозо тутса болот. Жок, эгерде доктурлар тарабынан атайын чечимдер чыгып, диагноз коюлуп, каны аз болуп, көдөк балага зыяны тийип кала турган болсо, анда орозо тута албайт. Төрөп бүткөндөн кийин бир убакытта кайра ошол каза болгон орозолорду тутуп берсе болот. Демек, күнөө болбойт экен. Күнөө болбойт. Тескерисинче, эгерде ден соолугу чың болуп, доктурлар тарабынан орозо тута бериңиз деген чечим болгон болсо, тутса болот. Негизи эле ден соолук деп атпайлыкпы? Кайсыл адамдар ушу орозону кармабаса болот?
Шариятыбызда мусапыр адам, жолоочу адам, жолго сапарга чыкканда орозо тутпаса да болот. Кийин сапар аяктагандан кийин орозо бүткөндөн кийин ошол күндөрүн толуктап берет. Ал эми ошол ден соолугу чың эмес, оорукчан адамдар качан ошол ден соолугу чың алганга чейин, шипа тапканга чейин орозо тута албайт. Ал эми ден соолугу чың болгондон кийин калган күндөрүн толуктап берсе болот. Бизге телегөрүүчүлөрдөн да суроо келип атат, мүмкүн болсо окуп берип коеюн. 805 менен бүткөн абонент жазыптыр. Быйыл айт намазы аянтта окулабы же мечиттерде элеби дейт. Албетте бул айт намазы жылдагыдай эле биз ошол чукул калганда, орозо айт намазына жакын калганда биз жумурай журтка жарыя беребиз. Өтө маанилүү суроону жазыптыр. Мен да бермекмин, окуп коеюн. 700 менен бүткөн биздин телегөрүүчү жазыптыр. Орозо кармоодо бири-бирин ооз ачырып, ооз ачырабыз деп былтыр салтка айланып, тойго окшош эле мажбур болуп калышкан эле. Ошол көрүнүш динде кандай каралат? Негизи эле бул өтө маанилүү. Албетте. Жашоодо жакшы сүйлөө, жардам берүү, камкор болуу, мүмкүнчүлүк чектендерге жардам берүү, ушул сымал сооптуу амалдар бар. Бунун баардыгы динибизде ибадат деп атайбыз. Мисалы жол салуу же болбосо коомчулукка пайда тие турган. Ошолордун ичинде сүйүктүү пайгамбарыбыз айткан саллаллаху алейхи вассалам орозо туткула жана орозо туткандардын оозун ачыргыла. Эгерде орозо туткандардын орозосун иптар жолу менен ачырсаңар, орозо туткандай соопко ээ болосуңар. Ошо орозо туткандай соопко ээ болосуңар. Бүгүнкү күндө биздин мамлекетибизде Кудайга шүгүр, ошол иптар кечелери, иптар баштыкчалары деп жакшы бир жөрөлгөлөр башталып калды. Бирок бул жерде эскертип кетүүчү нерсе, иптар кечелерин уюштуруп жата, мактасторкон салып, сооп иштеп атам деп туруп, ысырапкорчулукка жол берип койбошубуз керек. Ошону айтайын деп атканда ысырапкорчулук болуп кетти. Ысырапкорчулук, биз сооп иш аткарабыз деп туруп, аркасынан күнөө иш аткарып албашыбыз керек. Ошол жеткиликтүү адамдар мындай тое турган өзүнүн өлчөмдөрү бар да. Ошол өлчөмдө гана дасторкон татынакай жасап, иптар кечелерин уюштурса болот, бирок ысырапка жол бербеш керек. 788 менен бүткөн абонент жазыптыр. Менин апам 88 жашта. Көп жылдардан бери орозо кармап келген, бирок ден соолугуна байланыштуу 3 жылдан бери орозо кармабайт. Быйыл кармайм деп болбой атат. Сиз кандай кеп кеңеш бересиз дейт. Кудай таалам апабыздын өмүрүнө, ырыскысына береке берсин, ден соолугун чың кылсын, сиздин пешенеңиздерге апабыз аман болсун. Буга чейинки туткан орозолорун албетте Алла таалам кабыл кылат. Ал эми жаш өтүп, карылык жашына келип калганда, эгерде доктор апаларыбыз, докторлор тарабынан тутканга болбойт деген өкүм болгон болсо, анда апабыз орозо тута албайт. Эми динибиз жеңилдиктин дини, жеңилдикти буйруйт, талап кылат. Апабыз эгерде орозо тута албай калган болсо, динибизде фидия деген түшүнүк бар. Фидия дегени ошол 30 күндүк орозодо күнүнө 60 кишини тойгозуу, же болбосо ошо садака фитринин өлчөмүндө жарды болгон мусулмандарга кайрымдуулук ишин аткаруу менен апабызды ошо орозо тутуу соонун махрум кылбайт да. Апабызга мындай кайрымдуулук ооз ачар иште иптарларын өткөрүп койсун. Рахмат. Бизде телегөрүүчү байланышта бар экен, кабыл алып коелук. Саламатсызбы, угуп атабыз сизди. Үзүлүп калыптыр. Дагы телегөрүүчүлөрдөн келген суроолорду окуй берейин. 731 менен бүткөн абонент жазыптыр. Орозонун кармаганда башында 3 күн, ортосунда 3 күн, аягында 3 күн кармап койсо болот деп элишинде айтылып жүрөт. Сиз Азирети муфтий буга кандай жооп айта аласыз дейт. Албетте, эми баягы эл ичинде биз да угуп калабыз. Бул орозо башында ошол башында ортосун этегинде тутуп койсо жарактуу экен депчи. Жок, бул негизи бул туурасында хадис бар. Аввалуху рахма, Рамазан айынын эң алгачкы ондугу Кудай тааланын рахмат айы, рахмат чачкан айы. Ал эми ортосундагы 10 күндүк вавсату магфиро, кечиримдүүлүк 10 күндүгү, акыркы 10 күндүгү айтху минан нирон дейт, акыркысы ошо тозоктон кутулуу 10 күндүгү. Пайгамбарыбыз орозону 3кө бөлгөн да. Алгачкы 10 күндүк, ортоңку 10 күндүк жана акыркы 10 күндүк деп. Ушул 3кө бөлүнгөндө кээ бир туугандарыбыз ушуну 3 күн деп түшүнүп калыптыр да. Жок, 30 күн орозо тутуш керек. Демек, урматтуу телегөрүүчүлөр, сөзсүз түрдө 30 күн башынан аягына чейин ыйык Рамазан айы бүткөнчө тосуп тутушубуз керек экен. Бизде дагы телегөрүүчү байланышта экен, кабыл алып коелук. Саламатсызбы, угуп атабыз сизди. Алло, саламатсыздарбы? Мен билейин дегем да, битип садага кандай болуп кетти, канча болду, ошол жөнүндө
Чоң рахмат сурооңузга. Рахмат. Өтө Рахмат. маанилүү суроо. Алла разы болсун. Албетте бул ыйык ороз айында динибизде буйрулган ибадат бар. Ал фитир садака деп аталат. Фитир садаканын өлчөмү ар жылы биздин дин алымдарыбыз аймактарга атайын сурамжылоо жөнөтөт. Буудай, уун, мейиз, хурманын наркын билиш үчүн. Себеп дегенде ар аймакта ар кандай баалар болуп калышы мүмкүн. Ошол баалардын баардыгын жыйынтыктап туруп, мына жакында биздин алымдарыбыз фатва бөлүмү буудайдан болгон нарк 6000 сом жан башына. Буудайдан 6000 сом берсек болот. Ал эми ундан 90 сом жан башына, мейизден 880 сом, арпадан 100 сом, ал эми курмадан 1200 сом. Мен мындай кенен түшүндүрүп кетейин. Мурун бизде бир гана буудайдан берилчү да. Са деп коет 1 килограмм 600 грамм буудайдын наркында акчасын фитир садака өлчөмүндө берчү. Акыркы мезгилдерде Кудайга шүгүр биздин коомубуз диндарлашып баратат, динди түшүнүп баратат. Азыр биз ошол динибиздеги буйрулган, мисалы мүмкүнчүлүгү болгон бай адамдарыбыз бар. Бай адамдар буудайдын наркы менен эмес, курманын наркында берсин. Курманын наркы жан башына 1200 сом. Эмне үчүн? Себеп дегенде Кудай Таала ва ахсин кама ахсаналлаху илейк, ошол пендесинин ырыскысын кең кылды, мал мүлк берди, байлыгы бар. Ошол байлыгынан 6000 сомдон эмес, 1200 сомдон жан башына 10 адам болгон болсо, канча болот? 12 000 сом болот. 12 000 сом бир мүмкүнчүлүгү чектелген муктаж адамга көбүрөөк акча каражатын берсе жакшыраак болот. Мүмкүнчүлүккө жараша беребиз. Ал эми негизинен коомчулукта буудайдын наркынан 6000 сомдон берип келет. Фитир садаканы өзүңүз айткандай эле сөзсүз түрдө мечиттерге барып берсек болобу, же болбосо мүмкүнчүлүгү чектелген муктаж болгон үй бүлөлөргө деле колдон алып тапшырсак болобу? Негизинен шариятыбызда ошо муктаж болгон адамдарга, мискин, факыр адамдарга бериши шарт. Эмне үчүн мечиттерге жаңы фитир садака кутучасына салуу тартиби киргизилип калды? Себеп дегенде кээ бир учурда биз ушул зекетибизди, үшүрдү, садакабызды берип жатканда баягы билбей калат экенбиз да, балким биз берген адам ал нерсеге муктаж болбой калышы мүмкүн. Ал ордун таппай калышы мүмкүн. Ошон үчүн мечиттеги диний кызматкерлер ошо топтолгон каражатты айылдын аксакалдары менен, айылдын комиссиясы менен айылда муктаж болгон адамдарды тизмектеп туруп, анан ошол фитир садаканы таркатуу тартиби киргизилген болчу. Бирок мусулмандын эркинде кааласа ошол айылындагы же бөтөн жердеги муктаж болгон адамдарга берсин, кааласа мечитке барып имам дамлага тапшырса болот. Дагы телекөрүүчүлөрдөн суроо келиптир. 267 менен өткөн аманат окуп койгон. Ороз айыңыздар кут болсун. Орозо убагында тамакка сарымсак кошсо болобу дейт. Ушуга эле улай эле негизи эле ооз ачып атканда ороз учурунда кандай азыктарды жешибиз керек анда? Жалпылап эле айтып койсоң. Биздин дин алымдарыбыз ошондой эле доктур, эжеке апаларыбыз айтат. Адам таңзардан күн батканга чейин баягы ашказанда боштук болот, курсак ач болот. Ошон үчүн тамактанууда дароо эле баягы ашказанды толтуруп койбойлу дейт да. Сүйүктүү пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан, ашказан 3кө бөлүнөт. Ошол абага, сууга, анан тамак ашка, Ошол ар бир телекөрүүчү байланышта бар экен, кабыл алып кой, андан кийин улантсак. Саламатсыз, угуп атабыз сизди. Мен суром. Айта бериңиз, угуп атабыз. Саламатчылык. Мен суром орозо учурунда. Дагы бир жолу байланышка чыгып көрсөңүз, үзүлүп калды. Уланта берик азыктар боюнча. Ошол ооз ачып жатканда мындай азыраак тамактансын. Анан мисалы андан кийин баягы өзүнүн ден соолугуна жараша табити тарткан тамактарды иче берсе болот. Бирок баягы суроо берген тууганыбыз сарымсак жесе болобу деп атпайбы? Негизи сарымсакты коомчулукка аралашпай турган учурларда жесе болот. Эми баягы биз ооз ачарда сарымсак жеп алсак, пияз жеп алсак, таравih намазына барабыз, коом менен аралашабыз, ошондо бир ыңгайсыз, жагымсыз жыттар чыгып ыңгайсыз болуп калат. Ошон үчүн жебеген жакшы. 109 менен бүткөн аманат жазыптыр. Ассаламу алейкум. Орозо кармаганда тамеки тартса болобу дейт. Эми бул түшүнүктүү эле бул. Албетте бул ден соолукка чылым чегүү зыян. Колдон келсе чекпегенге аракет кылыш керек. Орозо туткан адам эгерде чылым чексе, орозосу бузулат. 423 менен бүткөн абонент жазыптыр. Орозонун башталганын кантип билсе болот дейт. Бул жөнүндө урматтуу телекөрүүчү биздин Азирети муфтийибиз айтып өткөн, бирок кыскача маалымат берип койсоңуз укпай калгандыр. Орозонун башталышы албетте диний башкармалык тарабына жүктөлгөн. Уставдын негизинде биздин уламаларыбыз атайын илимий изилдөөлөр менен
сүйүктүү пайгамбарыбыздын шариятын негиздери менен иликтеп тактайт. Кудайым буйруса 19 февраль Рамазан айынын башталгыч күнү деп эсептелет. 518 менен бүткөн абонент жазыптыр. Бүгүн ооз бекитип алдык эле, күнөөкөр болбойбузбу дейт. Албетте кечээ күнү интернет булактарында ошол башка мамлекеттерде орозо тутат экен деген сөздөр таркады. Ар бир мамлекеттин өзүнүн диний башкармасы бар, дин алымдары бар. Ар бир мамлекеттин өзүнүн мыйзамына, диний башкармасына, шариятка моюнсунса бул жакшы болот. Кудайым кабыл кылсын. Рахмат. Дагы бизде телегөрчү байланышта бар экен, кабыл алып койсок. Саламатсызбы, угуп атабыз сизди. Алло, ассаламу алейкум. Ва алейкум салам. Сүйлөй бериңиз. Ассаламу алейкум, мен суроом бар эле. Угуп атабыз. Орозо учурунда укол, капельница алса, ооз ачылбайбы? Ошону суроо берейин. Рахмат. Мен анда кошумча айта кетейин, орозо мезгилинде жуунса болобу ооз бек учурунда. Бир айтып койсоңуз. Орозо учурунда орозо туткан адам ошол укол алса болот. Укол алса болот, ден соолугуна жараша, ошо назначение доктурлардыкы болгон болсо. Ал эми могул капельница маселесинде эгерде ал глюкоза кошула турган болсо, ал болбойт. Ал орозону ачып коет да. Ошон үчүн орозодон ооз ачкандан кийин алса болот. Ал эми уколду баягы саатына сайлат да, уколду алса орозо бузулбайт. Орозо ооз бек учурунда жуунса болобу деген суроо да. Бул орозо ооз бекитүү, оозду бекиткенден кийин жеңил желпи душ алса болот. Ал эми жанагындай пар же болбосо биздин клеткаларыбыздан суу келе турган деңгээлде чөмүлсө болбойт. Рахмат. Саламатсызбы, урматтуу телегөрүүчү, угуп атабыз сизди. Саламатчылык, угуп атабыз. Бере бериңиз сурооңузду. Сурооңузду бере бериңиз, угуп атабыз. Орозонун календарын алып, бүгүн эртең менен 6:20да жаап, 20да ооз жапкан, анан календарда туура эмес болуп калыптыр. Ошону кандай болуп калат? Рахмат. Биз ар бир мамлекетибиздеги ар бир баягы жерлерди эске алып, орозо календарларын чыгарганбыз. Себеби дегенде бир эле календарга көңүл буруп ача турган болсок, балким ал туура эмес болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн ар бир аймакка тиешелүү таандык болгон календарыбыз чыккан. Мисалы кайсыл аймактан болгон болсо, ошол аймактын календарын гана алсын. Бул интернет булактарына дагы биз атайын muftiyat.kg сайтына чыгарганбыз. Демек, урматтуу телегөрүүчүлөр, сөзсүз түрдө muftiyat.kg сайтына кирип, ошол жерден ушул орозо тутуунун 30 күндүк календарын так маалымат алууга мүмкүнчүлүгүңүздөр бар экен. Себеби ар кандай маалыматтар тарап кеткендигине байланыштуу мынакей учурда кай бириңиздер орозо тутуп баштаптырсыздар да, ошондон суроо жаралат да. Негизи эле баягы кай бир адамдар орозо ыйык Рамазан айы келердин 3 күн мурун орозо кармашат. Андан кийин орозо бүткөндөн кийин 1 жума кармашат. Бул негизи туура эле да. Негизи динибизде, шариятыбызда туура. Орозого чейин Шавал айынын акыркы күндөрү тутса болот. Пайгамбарыбыз туткан. Ал эми орозодон кийин дагы 6 күн орозо тутуу бул динибизде буйрулган. Сооп иштүү. Бирок 2 мезгилде орозо тутканга болбойт. Ал айт күндөрү. Ороз айт күндөрү жана Курбан айт күндөрү орозо тутууга болбойт. Калган күндөр тутса болот. Дагы өтө маанилүү суроо телегөрүүчүлөрдөн келип атат. Дагы чейин өзүм суроолорумду бере алайын. Айтсаңыз, кадыр түн дагы бул ыйык Рамазан айындагы эң ыйык түн да. Ошол себептен быйыл кайсы күндөргө туура келет? Албетте бул Рамазан айы, ыйык Рамазан айы кадыр түнүндө түшүрүлө баштаган ыйык Куран. Ошон үчүн бул кадыр түн ыйык. Бул боюнча атайын кадыр деген сүрө бар Куранда. Кадыр түн боюнча альфи шахр 1000 айдан дагы жакшыраак деген касиетин билдирет. Бул кадыр түн негизинен эң акыркы 10 күндүн так күндөрү деген пайгамбарыбыз. Акыркы 10 күндүн так күндөрүндө табасыңар деген. Эми дүйнө жүзү боюнча муттафакун алейх биздин дин алымдарыбыз көбүнчө 27-чи түндү кадыр түн деп атагандыктан биз дагы баягы адат катарында мамлекетибизде 27-чи түндү кадыр түн деп келебиз. Ал эми бул эсеп боюнча 17 марттын түнү 18 мартка караган түнү кадыр түн деп белгиледик. Рахмат. Дагы телегөрүүчү байланышта бар экен, кабыл алып койсок. Саламатсызбы, угуп атабыз сизди. Ассаламу алейкум, мен жана суроого канааттанбай калдым да. Укол алуу боюнча. Канааттанбай калдым да, жана укол капельница алганда жана раствор суу бар го, тамырга капельница.
darılar koşulat da ıslak sonunda darılar koşulat. Andan keyin janağı raствор аралаштырылат да ошол болбой ошого канааттанбай калганда рахмат. Глюкоза эмес бирок. Түшүнүктүү, рахмат. Биздин көптөгөн алымдарыбыз ушул тамырдан кеткендиктен орозо бузулат десе көпчүлүгү бузулбайт деген. Ошон үчүн биз ортолукту кармап, орозону ачкандан кийин алсын деген сунуштарды айтабыз да. А бирок укол булчунга сайылгандыктан буга уруксат беришет бардыгы. Кан тамыр менен эмес. Кан тамырдан эмес, булчунга сайылат. Кан тамыры менен кеткендиктен орозону ачкандан кийин алсын деген сунушубузду айтабыз. Бир нече телекөрүүчүлөр жазыптыр, 618 менен берген суроону. Бүгүн демек Арапа күнүбү дейт. Бүгүн чектик күнү. Арапа күнү бул Курбан айтта аталат. Ал эми бүгүн чектик күнү. Чектик эмне үчүн айтылат? Шек. Бүгүн ай чыгабы, чыкпайбы деген мааниден туюндурат. Бүгүн кыргыздын када салтында акта соркон салынып, Куран окулуп, жакшы пата тилектер менен ыйык Рамазан айын тосуп алуу жөрөлгөсүн аткарсак болот. 109 менен бүткөн абонент жазыптыр. Бул да ден соолукка байланыштуу экен. Негизи ден соолук боюнча кененирээк маалымат дагы бир жолу айтып өтсөк, менин кант диабетим бар, укол аламын. Ошол себептен орозо кармоого мүмкүнчүлүгүм жок. Алла Таала мени кечире берет. Алла Таалам шифа берсин, оросурко Кудайдан, шифасы да Кудайдан жараткандан тиленебиз. Тез алан үчүн айыгып кетиңиз. Динибизде бул динибиз жеңилдиктин дини да. Алла субханаху ва таала жолго, сапарга чыккандарга жана ден соолугу ооруп калгандарга орозону парыз кылган эмес. Мен жогоруда баса белгилеп кеттим. Доктор апаларыбыз, эжекелерибиз, агайларыбыз ошол орозо тутсаң күчөп кетет деген диагноз койсо, анда орозо тута албайт. Кант диабетин 100дөн ашуун түрлөрү бар да. Ошон үчүн сөзсүз түрдө докторго кайрылсын. Менин угушумча мага көптөгөн мусулман бир туугандар келип кайрылганда, биз докторлор менен сүйлөшкөндө ошол 2 саат сайын жанагы жеп ичип тура турган түрү бар экен. Эгерде мындай түрүнөн болгон болсо, анда тута албайт. Демек, урматтуу телекөрүүчүлөр, дагы бир жолу эскерте кетелик. Эгерде ден соолугуңузда кандайдыр бир оору илдеттер болсо, сөзсүз түрдө орозо тутуудан биринчи дарыгерлерге кайрылып, алардын аныктамасын көргөндөн кийин гана орозо тутууга мүмкүнчүлүк бар экен. Ал боюнча биздин Азирети урматтуу муфтийибиз айтып атат. Ден соолукка кам көрүш керек, андан тышкары албетте ислам дининде шарттарын бузбаш керек. Дагы бир маанилүү суроо келиптир. 677 менен бүткөн абонент. Ассалому алейкум, менин балам 7 айлык, кошумча тамак жакшы ичпейт, орозо кармаган болобу же баланын акысына кирип каламбы, кандай болот? Рахмат дейт. Бул жерде дагы ошол эмизген апаларыбыз негизинен ошол баланын витаминдери учурунда берилиш керек, бала жакшы торолуш керек. Ошон үчүн дагы эле биз докторго кайрылууну сунуш кылабыз да. Эгерде ошол апабыздын баягы жемек ичмекте тартылган болсо, ден соолугуна кандай бир зыян келген болсо, биз кээ бир учурда кээ бир апаларыбыз айтат да, мен чай ичпесем иммунитетим түшүп кетет, ооруп калам депчи. Ооруп калып, эгерде оорусу күчөсө да, жо мен орозо тутамын деп туруп, орозо тутуп алган болсо, кайра күнөө болот. Себеби бул ден соолук өтө маанилүү. Ошон үчүн сөзсүз түрдө докторлордун кеңеши менен гана, эгерде доктор эчтеке болбойт деген сөздү айткан болсо, анда орозо тутсун, милдеттүү болуп калат. Ысырапкорчулуктар боюнча 1-2 суроо келиптир. Жыйынтыктарды бириктирип айтып коеюн. 818 менен бүткөн абонент жазыптыр. Туура айтып атасыз, урматтуу муфтияттын адамдары, чындыгында эле ысырапкорчулукка жол бербөөгө аракет кылышыбыз керек. Ооз ачканда биздин кошуналар бар, килейтип койлорду союп мактанып, туугандарды чакырып орозо ачырып, аягында ал концерттер менен бүтөт дейт. Бул чындыгында эле ислам ага жол бербесе керек дейт. Албетте, көрүүчүлөр, Алла Таалам разы болсун. Момун мусулман бир туугандар, негизи бул орозо адамды руханий жактан тарбиялаш керек. 1 айдык мектеп. Биз жемек ичмектен тыйылып атабыз. Сөз бул дасторконго көңүл бурбайлы. Биз ыйык Рамазан айында оңолууга, тарбиялаганга аракет жасашыбыз керек. Өзүбүздүн жүрүм турумубузга, адеп аклагыбызга оңолууга аракет кылалы. Себеби бул ыйык Рамазан айы оңолуу айы. Бул конок. Көз ирмемде көз ажымганча эртең эле өтүп кетет. Туура, иптарлык өткөрөлү, бирок ысырапкорчулукка жол бербейли. Бул ибадатта болсун, жөнөкөй мезгилде болсо дагы
ысырапкорчулукка жол бербешибиз керек. Мына мисалы азыр биз угуп атабыз, умурадан келгендер, ажылыктан келгендер, баласын үйлөнткөндөр, той топур баардык нерседе ысырапкорчулук болуп атат да. Ислам дини бул нерсени четке кагат. Ошондой эле ооз ачыруу иптардык кечесинде дагы урматтуу мусулман бир туугандар, келиңиздер дасторконго жакшы көңүл бурайлы, ысырапкорчулукка жол бербейли. Андан тышкары урматтуу Азирети муфтий туура баса белгилеп кеттиңиз. Кай бир учурларда адамдарда кездешет, 30 күн кыйналып орозо кармашат дагы, бирок сиз айтып аткандай мүнөзүн, оюн оңдошпойт. Демек, алардыкы адал болбошу да мүмкүн да орозо тутуп атканы. Сүйүктүү пайгамбарыбыз эскерткен, ошол бир гана ашказанын гана ачка калтырып, башка нерседен баягындай насибин албай калды дейт да. Мунун мааниси, эгерде орозо тутуп ушак айымды токтотпосо, орозо айтып жалганчылыкты токтотпосо, орозо тутуп күнөө иштерин токтотпосо, анда бул сооптор азаят. Сооптор азаят дагы орозонун эч бир маани маңызы болбой калат. Бул орозо деген биздин ички дүйнөбүздү тазартат. Жаңылануу, оңолуш үчүн бул орозону силерге парыз кылдым дейт Кудай Таалам. Бул оңолуунун айында биз руханий оңолууга аракет жасайлы. Курбан айт боюнча бир нече суроо келип түшкөн. Негизи эле мааниси курбан айт качан болот, аны кандай кылып тосушубуз керек? Мал союулар боюнча бир эки суроо келиптир, ошо боюнча кыскача. Урматтуу мусулман бир туугандар, бул орозо айын баягы айдын жаңырышына карап биз белгилегендей, курбан айтты дагы учуру келгенде сиздерге белгилеп жарыя беребиз, Кудай буйрса. Битир садакалар боюнча суроо бериптир. Байлыгына жараша, демек битир садака берсе болот экен да дейт. Албетте, бул байлыкка жараша өлчөм биз атайын мусулман бир туугандарга өлчөмдү бекитип бердик. Бул өлчөмдөрдү биз соц тармактарга таркатабыз. Мен дагы баса белгилеп коеюн. Будай наркынан 60 сом, ал эми ундан 90 сом, мейизден 880 сом, арпадан 100 сом, ал эми курмадан 1200 сом жан башына берсеңиздер болот. 770 менен бүткөн абонент кайрылыптыр. Кыскача эле сиз бул суроого жооп бергенсиз, мен түшүндүрүп коеюн. Урматтуу 770 менен бүткөн абонент, саламатсызбы, мен түшүнбөй жакшы уга албай калдым. Кечиресиз, орозо убагында жуунса болобу дейт. Урматтуу Азирети муфтий айтып өттү, сөзсүз түрдө жуунса болот, бирок жеңил түрдө суу денеңиздерге кирбегендей кылып жуунса болот экен. Туура айттык. Душ алса болот. Душ алса болот. Душ кулаңыңыздарды жаап денеге, бирок оозго суу кирбеш керек. Ушул боюнча эле суроо келиптир. Эртең менен биз тишибизди жууп атканда капысынан суу кирип кетсе, же болбосо билбей унутуп калып тамак ооз тийбесек, орозобуз ачылып кетпейби дейт. Унутуп калып жеп ичип алган болсо, орозо бузулбайт. Уланта берет. Эртең менен? Эртең менен ошол оозду жапкандан мурун оозду жууп алса жакшыраак болот. Орозонун касиеттери менен дагы айтылбай алган сөздөрү болсо кайрылып кетсеңиз, бизге себеби телекөрүүчүлөр өтө көп суроо берип атат. Бирок касиеттерине кичине токтоло кетелик да. Албетте, бул орозо айы биринчиден ден соолукту чыңайт. Ал эми экинчиден адам баласы башка айларга караганда өзүнүн ички дүйнөсү бул айда кандайдыр бир оңолот. Мисалы, ибадаттарга бекем болуп калат, 5 убак намаздарга. Себеби түнкү таравих намаздарына барып, ошондо жоон топ менен, жамаат менен куптан намазынан кийин окугандан кийин, 1 айдан кийин ал 5 убак намазына бекем болуп калат. Ошол сымал кайрымдуулук иштерин көбөйтүш керек ыйык Рамазан айында. Себеби кайрымдуулуктун аркасында көптөгөн сооптор жазылган. Сүйүктүү пайгамбарыбыз ыйык хадисинде мындай дейт: "Сомту сойму тасбих", орозо туткан адамдын унчукпай отуруусу да тасбих. Кудай Тааланы даңазалагандай сооп жазылат. Сомту сойму тасбих ва наумуху ибада. Эми орозо туткан адам кичине чарчап калды да, жумушта чарчап калды, кичине бир эс алайынчы деп жастыкка баш коюп эс алып уктаса, уйкусу да ибадат болот. Ва дуауху мустажаб. Орозо адам орозо оозу менен жаратканга жалбарып, кандай тилеген тилек, ойлогон ниет, максаттар болсо, жараткандан суранган болсо, орозо оозу менен Кудай Таалам иншалла дуасын кабыл кылат. Ва амалуху мудааф. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ыйык хадисинде, ыйык Рамазан айында кандайдыр бир сооп ишти аткарган болсо, анын түрү белгисиз, мындай белгилүү, мындай айткан эмес, кандай гана, мисалы, бирөөгө жакшы сүйлөсө, бирөөгө кайрымдуулук кылса, ооз ачырса, ошол Рамазан айындагы сооптор көбөйтүлүп берилет башка айларга караганда дейт да. Демек, урматтуу мусулман бир туугандар, келиңиздер ыйык Рамазан айында көбүрөөк сооп амалдарын аткарганга аракет кылалы, Кур'аны Каримди окуйлу. Себеп дегенде бул ыйык Кур'ан ыйык Рамазан айында түшүрүлгөн,
ыйык Куранды көп окуган сайын биздин ички дүйнөбүз нурданат. Биз Курандан көп диний шарият өкүмдөрүн үйрөнөбүз. Андыктан ыйык Рамазан айында Куран менен болгонго аракеттенели. Дагы телегөрүүчүлөрдөн көптөгөн суроолор келип атат. Мен окуп берип коеюн. Атайын бизди көрүп өзлөрүнүн ошо ыйык Рамазанга карата суроолору бар экен, жооп берип койсоңуз. Ассаламу алейкум. Өтүп кеткен тайнеме ооз ачырсам, тайнемдин атын атап дуа кылыш керекпи же жүрөктөн аталса болобу, рахмат деп 692 менен бүткөн абен жазып кыскараак жооп берип койсоңуздар. Болот. Ошол өтүп кеткен мархума тайнеңиздин атынан иптарлык өткөрүп, Куран окутуп, сообун багыштасаңыз, сооп тиет, сооп болот. 017 менен бүткөн абонент жазыптыр. Саламатсыздарбы? Битир садаганы ар бир адам өзү үчүн бериш керекпи? Ар бир адам жан башына дейт, өзү үчүн бериш керек. Үй бүлөдө эркек киши бала чакасына берсе болот. 770 менен бүткөн абонент жазыптыр. Этеккир келген убакта кармаса болобу дейт. Жок, болбойт. Ошол арылгандан кийин тутуп берет. 981 менен бүткөн абонент жазыптыр. Ооруга байланыштуу оозду ачып салса, бул күнөө болбойбу дейт. Ушул тарихте бир нече суроо келиптир да. Орозо туткан адам ден соолугу эгерде оорулар күчөп кеткен болсо, ошол күнкү орозону карайлы. Эгерде орозо түштөн кийинкиге ашып калган болсо, ошол күнкү орозону жыйынтыктап койсун. А эми түшкө чейин оорусу күчөп ооруп калган болсо, анда оозун ачса болот. 018 менен бүткөн абонент жазыптыр. Менин жумушум айдоочу, ошол себептен көп күндөрү командировкалап кетем. Канча чакырым жолдон алыстагандан кийин оозумду ачсам болот дейт. Мусапыр адам качан үйүнөн арылгандан кийин ошол айылы көрүнбөй калгандай мусапыр өкүмүнө келет. Кайсыл жерге мисалы барганда канча күндүк жүрөт. Эгерде 15 күндөн асса, ал мусапыр болбойт. 15 күнгө чейин жүрсө мусапыр болуп эсептелинет. Мүмкүнчүлүккө карап жагдайды карайт. 983 менен бүткөн абонент ыраазычылык билдирип жазды. Урматтуу Азирети муфтийге терең ыраазычылык билдиребиз. Биздин суроолорго кенен жооп берип атат. Менин бир суроом бар. 7 жаштагы балам былтыртан бери орозо кармап келет, бирок быйыл кичине сыркоолоп грипп болуп атат. Орозого туш келип калды. Кечирээк баштаса болобу дейт. Ымыркай балдарыбызга, тагыраак айтканда балагатка жетпегендерге негизи милдеттүү эмес, бирок баягындай машыгуу максатында, мындай касиетин үйрөтүү боюнча, түшүндүрүү иштери боюнча мындай кыйнабастан сүйүндүрүп, сүйүнчүлөп Рамазан айында 30 күн болбосо да акыркы күндөрү туттуруп койсо болот. Ооба, жашы 7 жашта экен. Бирок далалат кылып, орозо кармайм деп аткан болгон албетте кубандырат. 585 менен бүткөн абонент жазыптыр. Ошол эле сиз экөөсү айтып аткан ушу капельница боюнча экен. Саламатсыздарбы? Составында глюкоза жок болсо капельница алса болот дедиңиз. Антибиотик алып аткам, ооз бекитейин дегем дейт. Антибиотикти сиз каяка алып атасыз? Булчун алып атасызбы? Кан аралашып айтып атабы? Ушул так маалыматты билип алсаңыздар. Биздин ошол дин алымдарыбыз менен бул маселени талкуулаганыбызда ошол булчунга укол алууга уруксат берилет. Ал эми ошо тамырдан укол алганда баягы кандайдыр бир зат ички организмге киргендиктен мунга тыюу салынганда, бирок кээ бир алымдарыбыз уруксат берет. Бирок ошентсе дагы биз айтар элек, ушул капельница маселесинде ооз ачып туруп алсаңыздар дагы жакшыраак болот. Дагы бир жолу эскерте кетейин, сөзсүз түрдө урматтуу телегөрүүчүлөр, эгерде орозо тутам деген ниетиңиздер болсо, кандайдыр бир ооруларыңыздар болсо, сөзсүз түрдө дарыгерге кайрылып, дарыгердин кеңешинен кийин гана оозуңуздарды жапсаңыздар бул туура болот деп ойлойм. Убактыбыз акырындап соңуна келип калды. Суроолор өтө көп болду сиздерден. Биздин Азирети муфтийим ойлойм, орозо ушу ыйык Рамазан айынын ортолорунда дагы бир жолу келип биздин телегөрүүчүлөрдүн суроолоруна жооп берет деп сизге эркин микрофон берейин. Жалпы Кыргызстан момун мусулмандарын эртеңки ыйык орозо айы боюнча куттуктооңуз болсо айтып кетсеңиз болот. Учурдан пайдаланып, жараткан Кудай Таалам берекелүү болгон ыйык Рамазан айына дагы бир жолу тагдырыбызга жазып, Кудайым буйрса эртеңден баштап ыйык Рамазан айы башталып орозо тутабыз. Урматтуу мусулман бир туугандар, Кудай Таалам туткан орозоңуздарды кабыл кылсын, берекелүү ыйык Рамазан айыңыздар маарек болсун. Ыйык Рамазан айында динибиздеги буйрулган буйруктарды аткаралы, колдон келишинче бири-бирибизге дуа кылалы, ата-энелерди зыярат кылалы, бир туугандарды зыярат кылалы. Мүмкүнчүлүгү чектелген мусулман бир туугандарды ал акыбалын сурайлы. Бул кайрымдуулуктун айы, бул айда кайрымдуулук иштерин көбөйтөлү. Ал эми орозо айынын урматында Кудай Таалам эли журтубузду амандыкта кылсын. Ооруп калгандарга жараткан Кудай Таалам шифа берсин. Жолоочу болуп жолдо жүргөн, мусапыр болуп жүргөн
балдарыбызды, кыздарыбызды Кудай Таалам жолдорун ачык, байсалдуу кылып, аман эсен, сак саламат эли журтуна, ата энесине кайтып келишти Кудай Таалам насип этсин. Кудайым бардыгыбыздын жүздөрүбүздү жарык кылсын, тилеген тилек, ойлогон ниет максаттарыбызды кабыл кылсын, туткан орозолорубузду Кудайым кабыл кылсын. Ал эми ушундай эфирди уюштуруп берген улуттук теле радио компаниясынын жетекчилигине, жамаатына терең ыраазычылык билдиребиз. Кудай Таалам ишиңиздерге ийгилик, береке берсин. Рахмат Хазирети муфтий, айтканыңыз келсин, убактыңызды бөлүп бизге келип, менин жана теле көрүүчүлөрдүн суроолоруна кенен жооп бергениңизге ыраазычылык билдирем. Чоң рахмат сизге. Арме, урматтуу теле көрүүчүлөр, ушу менен биздин программа соңуна келип калды. Сиздерди баардыгыңыздарды жалпы ушу Кыргызстандын момун мусулмандарын жана жалпы дүйнөнүн мусулмандарын ыйык дүйнөдөгү баарыбыз күткөн ороз айы, башкача айтканда Рамазан айы менен чын дилимден куттуктаймын. Кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Ушу менен биздин программа соңуна келип жетти. Амандыкта, сак саламат болуңуздар. Байкем, студияны тейлөө чыктан атат да.